Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм жана кадырман угармандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Ар бир адамдын тагдыры өзүнчө бир дастан, өзүнчө бир сыноо. Бүгүн биз сиздерге жүрөктүн түпкүрүнөн орун ала турган, турмуштун ачуу таттуусун чагылдырган, балдар үйүндөгү жашоо деп аталган таасирдүү аңгемени сунуштайбыз. Каналыбызга жазылып, лайк басып, өз ой пикириңизди калтырганды унутпаңыздар. Ал эми азыр окуябызга орун берели. Аба ырайы каарданып, кар аралаш шамал терезелерди силкилдетип жаткан кыштын узун түнү эле. Шаардын чет жакасында жайгашкан номер 3 балдар үйүнүн терезелеринен араң сүзүлгөн жарык көрүнөт. Бул жерде ондогон жетим балдардын тагдыры, алардын катылган көз жашы жана ишке ашпаган кыялдары жашайт. Ошол күнү балдар үйүнүн эшигинин алдына кичинекей жука куртка кийгизилген, колундагы эски оюнчугун бекем кучактаган 8 жашар Нурбек менен анын 6 жашар карындашы Арукен алып келишти. Бул эки бир тууган бир заматта ата-энеден да, жылуу очоктон да ажырап калышкан эле. Буга чейин алардын да бактылуу үй бүлөсү бар болчу. Бирок капыстан болгон жол кырсыгы алардын ата-энесин алып кетип, туугандары болсо кароосуз калган эки жетимди бири-бирине түртүп, акыры ушул суп-суук имаратка тапшырууну туура көрүшкөн. Аруке үшүгөндөн жана корккондон дирилдеп, байкесинин жеңинен бекем кармап алган. Байке, биз качан үйгө кетебиз? Апам качан келет деп шыбырады ал көз жашын тыя албай. Нурбек өзү да коркуп, жүрөгү таш каап жатса да, карындашына билдирбөөгө аракет кылды. Ал Арукенин бетинен өптү да, үнүн ишенимдүү чыгарууга тырышты. Аруке, коркпо, мен жаныңдамын. Апамдар бизге алыстан карап турушат. Сен экөөбүз күчтүү болушубуз керек, макулбу? Бул учурда алардын жанына балдар үйүнүн тарбиячысы, жүзүнөн чарчоо жана ошол эле учурда мээрим төгүлүп турган Мээрим эже келди. Ал балдардын алдына чөгөлөп, Арукенин үшүгөн колдорун өз колуна алды. Кош келгиле, каректерим. Бул жерден коркпогула. Силер жалгыз эмессиңер. Бирок балдар үйү жөнөкөй эле жер эмес болчу. Бул жердин да өз мыйзамы, өз кожоюндары бар эле. Жогорку тайпадагы бардыгын өзүнө баш ийдиргиси келген 14 жашар Бакыт аттуу бала жаң келгендерди дароо көзөмөлгө алууга аракет кылды. Ашканага бараткан жолдо Бакыт Нурбекти тосуп чыкты. Эй, жаңы келген, бул жерде менин айтканым болот. Эгер карындашың экөөңө тынч жашоо керек болсо, тамактарыңды, жылуу нерселериңди мага бересиңер деп опузалады. Нурбек кичинекей болгону менен намыстуу жана карындашын коргоого даяр эле. Ал Бакыттын көзүнө тике карап, мен карындашымдын ырыскысын эч кимге бербейм деп үнү титиребей каттуу айтты. Ошол учурда алардын ортосуна балдар үйүндөгү эң улуу, баар аны сыйлаган Токтоо Алмаз аттуу өспүрүм бала түштү. Ал Бакытты ийинге кагып, Бакыт, жетер, кичинекейлерге тигениңди токтот. Эгер дагы бир жолу алардын тынчтыгын бузсаң, мени менен сүйлөшөсүң, деди салмактуу. Бакыт чиндене ачууланып артына карабай кетип калды. Бирок анын көздөрүндө үч алуунун оту жанып турду. Бул болгону чоң тирешүүнүн башталышы гана эле. Түн жарымы. Бардык балдар уктап калганда Нурбек төшөгүнөн акырын туруп, терезенин жанына келди. Тышта кар калың жаап жаткан. Ал асманды карап ичине мынтип шыбырады. Апаке, атаке, мен карындашымды эч качан таштабайм. Мен аны коргойм. Бизге күч бере көрүңүздөр. Ошол түнү номер 3 балдар үйүндө жаңы тагдырлардын, сыноолордун, достуктун жана кыянатчылыктын башаты башталган эле. Таң эрте балдар үйү адаттагыдай эле ызы-чуу, муздак суу менен жуунуу жана ашканадагы узун кезек менен башталды. Нурбек карындашы Арукени ээрчитип ашканага өттү. Кичинекей Аруке али да болсо айланадагы чоочун балдардан чегинип, байкесинин колун кое бербей турат. Аларга берилген бир чин ысык чай менен бир кесим нан, бул
каардуу кыштагы эң чоң жубатуу сыяктуу эле. Ошол учурда ашкананын бир бурчунда Бакыт өзүнүн эки жолдошу менен шыбырашып, Нурбекти көздөй өч алууну издеп жаткан. Кечээки Алмаздын сөзү анын текеберлигине катуу тийген эле. Ал жеңилүүнү кабыл алчу балдардан эмес болчу. Түш оолуп, балдар сабак даярдоочу бөлмөгө чогулушканда Бакыт өзүнүн арам планын ишке ашырууга киришти. Мээрим эже кабинеттен кагаздарды алып келгени чыгып кеткенде, Бакыт тарбиячынын үстөлүндө турган кымбат баалуу кол саатын акырын алып, Нурбек менен Арукенин буюмдары катылган эски чакан баштыктын түбүнө салып койду. Арадан жарым саат өтпөй, Мээрим эже сааттын жоголгонун байкап, издөөгө түштү. Балдар, мен саатымды кимдир бирөө көрдүбү? Бул мага апамдан калган эстелик эле, деди Мээрим эже үнү титиреп. Капысынан Бакыт ордунан ыргып турду. Мээрим эже, кечээ эле жаңы келгендерди көрдүм. Нурбек сиздин үстөлүңүздүн жанында айланып жүргөн. Мурунку күнү да акчам жок, апам жок деп ыйлап жатышкан. Жаңы келгендерди текшериш керек. Нурбектин төбөсүнөн муздак суу куюп жибергендей болду. Мен алган жокмун, калп айтып жатат деп кыйкырды Нурбек. Бирок тарбиячылардын бири катаал мүнөздүү Каным эже Нурбектин баштыгын аңтарып баштады. Бир аздан соң бардыгынын көзүнчө баштыктын түбүнөн тиги жаркыраган саат суурулуп чыкты. Кабинетти ачуу кыйкырык жана тынчсыздык каптады. Ууру, жаңы келип алып уурлук кыла башташты, деп Бакыттын жанындагы балдар чуу көтөрүп жиберишти. Аруке болсо коркконунан шолокто ыйлап, байкесин кучактап алды. Ал эми Нурбек ачуудан жана ачуу азаптан титиреп турду. Өмүрүндө бирөөгө жамандык кылбаган бала үчүн бул эң оор жалаа эле. Мээрим эже, ишенип коюңузчу, мен алган жокмун, мен уур эмесмин. Нурбектин көзүнөн жаш парлап агып жатты. Мээрим эже Нурбектин көзүнө карады. Ал көздөрдө арамдык эмес, чексиз ачуу чындык бар эле. Бирок далил колдо турбайбы? Дал ушул чыңалуу туу чокусуна жеткенде эшикти катуу ачып, Алмаз кирип келди. Ал кырдаалды бир аз караштан эле түшүндү. Токтоткула, деди Алмаз каттуу үн менен. Нурбек саатты алган жок. Сен кайдан билесиң, анын баштыгынан чыкпадыбы, деп кыйкырды Бакыт. Алмаз Бакытка жакындап келип, анын калчылдап жаткан колдоруна, качууга даяр турган көздөрүнө карады. Анткени Бакыт, сен Мээрим эженин үстөлүнө жакындаганда мен коридордо тургам. Сен баштыкка бир нерсе салганыңды да өз көзүм менен көрдүм. Эгер азыр өзүң моюнга албасаң, имараттагы камералардын жазуусун директорго алып барабыз. Ошол учурда Бакыттын өң кубарып, эмне дээрин билбей калды. Камера дегенди укканда ал бурчка камалган жырткычтай калтырай түштү. Мээрим эже баарын түшүндү. Ал Бакытка капалуу карап, башын чайкады. Ал эми Нурбекке жакындап, анын көз жашын аяр сүрттү. Мени кечир уулум, мен сенден күмөн сынай жаздадым, деди Мээрим эже кучактап. Ошол окуядан кийин Нурбек менен Алмаздын ортосунда бир туугандай ысык мамиле орноду. Алмаз жетимдиктин ачуусун тартып чоңойгондуктан Нурбекке ар дайым калканч болууну чечти. Бирок Бакыт бул жеңилүүнү жөн калтырмак эмес. Ошол түнү ал балдар үйүнүн эң караңгы бурчунда өзүнүн шериктери менен жыйын курду. Мен уккула балдар, тиги Алмазды да, жетимди да бул жерден жок кылышым керек. Алар мага ким экенимди унутуп калышты. Кийинки кадамыбыз каттуу болот, деп шыбырады Бакыт, көздөрү каардан карайып. Кар жааган токтоткону менен аба ырайы катыра тоңуп, балдар үйүнүн ичи кадимкидей муздап турган. Бакыттын ичиндеги кек менен ачуу да ушул кыштын суугундай каардуу эле. Ишемби күнү балдар үйүнүн тарбиялануучулары үчүн эски имараттын кампасынан отун жана керектүү буюмдарды ташуу милдети жүктөлчү. Бакыт дал ушул күндү өзүнүн арам планын ишке ашыруу үчүн тандап алды. Нурбек, Алмаз сага кампага барып жардам беришиңди айтты. Ал жакта чоң кутуларды көтөрүү керек экен, деди Бакыттын шериги, калп эле боор ооруган түр көрсөтүп. Нурбек аңкайган, ишенчээк бала эмеспи? Анын үстүнө Алмаздын атын укканда эч нерседен күмөн санабай, дароо имараттын артындагы
эски, жарым-жартылай урап калган кампаны көздөй чуркап жөнөдү. Нурбек кампанын эски жыгач эшигин ачып ичине кирди. Ичи караңгы, чаң жана сөөгө жеткен муздак эле. Алмаз байке, бул жактасызбы деп үн салды Нурбек. Бирок жооп ордуна артындагы оор кулпулуу эшик тарс этип жабылып, сыртынан бекитилип калды. Байке, ким бар? Эшикти ачкылачы. Нурбек эшикти каттуу тепкилеп боздой баштады. Эшиктин сыртынан Бакыттын муздак, мыскылдуу күлкүсү угулду. Эми көрөсүң. Сени бул жерде эч ким таппайт. Мээрим эже сени чыгып кетип калыптыр деп ойлойт. Алмазга асылганды эми үйрөнөсүң. Бакыт ушуну айтып, Нурбекти суп-суук караңгы кампада жалгыз калтырып кетип калды. Арадан бир нече саат өттү. Күн батып, айлананы таш караңгылык каптады. Кичинекей Аруке байкесинин жоктугун байкап ыйлай баштады. Мээрим эже, Нурбек байкем жок, ал мени жалгыз калтырбайт болчу, деп шолоктоп кичинекей кыз ыйлап жатты. Мээрим эже менен Алмаз дароо имараттын ичин короон аңтарып издеп башташты. Бирок Нурбек эч жерде жок эле. Алмаз Бакыттын адаттагыдан тынч олтурганын, анын көздөрүндөгү арам кубанычты байкап, каттуу шектенди. Алмаз Бакытты жакадан кармап, дубалга такады. Нурбек кайда? Чындыкты айт, болбосо азыр сени ушул жерден соо калтырбайм. Бакыт адегенде таңганга аракет кылды. Бирок Алмаздын көзүндөгү каарды көрүп, коркуп кетип, кампада, эски кампада, эшигин бекитип койгом. Алмаз менен Мээрим эже катуу чуркаган бойдон эски кампага жетип келишти. Алмаз кулпуну темир менен уруп сындырып, эшикти ачканда, бурчта бүкүрөйүп тоңуп калган Нурбекти көрүштү. Баланын эриндери көгөрүп, үнү да чыкпай калган эле. Ал эсин жоготордун алдында араң гана шыбырады. Алмаз байке, карындашым, Арукеге айтып койчу, мен аны таштаган жокмун. Мээрим эже Нурбекти кучактап ыйлап жиберди. Алмаз аны курткасына ороп, дароо медпункту көздөй чуркады. Ошол күнү балдар үйүнүн директору да, тартип коргоо органдары да чакырылды. Бакыттын бул кылмышы кечирилгис эле. Анын кылганы жөн гана бейбаштык эмес, адам өмүрүнө коркунуч туудуруу катары бааланып, аны башка тартиби катаал атайын жабык мектепке которуу чечими кабыл алынды. Нурбек бир жума ооруканада жатып, Мээрим эже менен Алмаздын кылдат кароосунун аркасында айыгып чыкты. Ал кайрадан балдар үйүнө кайткан күнү аны Аруке кучактап, экөө тең кубанычтын көз жашын төгүштү. Ошол күнү балдар үйүнө бейтааныш сыпайы кийинген бир киши келди. Ал директордун кабинетине кирип, колундагы жука папканы үстөлгө койду. Мен Нурбек менен Арукенин каза болгон атасынын мурунку бизнес өнөктөшүмүн. Балдардын ата-энесинин калтырган чоң мурасы жана сырдуу мекени бар. Мен аларды издөөгө келдим, деди ал киши. Бул сөздү эшиктин артында кокусунан угуп турган Алмаз таң калуудан катып калды. Урматтуу угармандарым, Нурбек менен Арукенин ата-энеси чынында эле балдарына эмне калтырган? Бул бейтааныш киши чын эле жардамга келген доспу же алардын байлыгына көз арткан жаңы душманбы? Окуянын эң сырдуу жана даамдуу барактары кийинки бөлүмдө ачылат. Каналга катталып коңгуроону басууну унутпаңыздар. Пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.